Кыргызстанда 40 сутка ичинде COVID-19 инфекциясынан дагы 46 адам каза болду. Бишкекте 13, Ош шаарында 3, Чүйдө 6, Ысык көлдө 5, Ош облусунда 5, Баткенде 2, Жалал абадта 6, Таласта 2, Нарында 4 адам. Ал эми өлкөдө бүгүнкүгө карата дагы 967 жаран коронавирус жуктуруп алды. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында Саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Ахматова билдирди. Анын ичинен тастыкталган коронавирус инфекциясы 238 учур, калган 729 ооруканадан тышкары пневмония. Өлкө боюнча вирус жуктургандардын жалпы саны муну менен 30.126га жетти. Ошол эле учурда 41 суткада коронавирустан 1031 киши айыгып ооруканалардан чыгарылды. Илдеттен айыккандардын жалпы саны 16.791 түздү. Бишкек шаарында 365, Чүй облусу боюнча 78, Ош облусу 79, Талас облусу 65, Нарын облусу 36, Ысык көл облусу 149, Жалал абад облусу 109, Баткен облусу 334, Ош шаары 117 бейтап аякта. Учурда стационарларда пневмония менен 6500 адам дарыланып жатат. Тастыкталган коронавирус инфекциясы менен 6701 бейтап дарыланууда. Орусиянын борбору Москвада чет өлкөлүктөр менен жүргөн кыргыз кыздарын жазалоого чакырган жигиттер кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Бул факты боюнча ИИМдин Орусиядагы өкүлчүлүгү чыр-чатактын алдын алуу жана болтурбоо үчүн Орусиянын экстремизмге каршы аракеттенүү боюнча башкы башкармалыгына маалымдаган. Биргеликте көрүлгөн чаралардын жүрүшүндө жогоруда айтылган балдардын аты жөнү аныкталды. Алар Чүй облусунун 28 жаштагы жана 24 жаштагы тургундары болуп чыкты. Алар ИИМдин Орусиядагы өкүлчүлүгүнө чакыртылып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, укукка каршы аракеттер кылмыш жоопкерчилиги каралары эскертилди. 22 июль күнү Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинде кыргыз диаспорасынын жетекчилиги менен жолугуш өтүп, мекендештердин мессенджер жана социалдык тармактар аркылуу улуттар аралык чыр-чатакты козутууга түрткөн, анын ичинде улуттук маселелерге тиешелүү аракеттерин болтурбоосу талкууланды. Буга чейин Москвада кыргыз жигиттери кыргыз кыздарын башка улуттун балдары менен көрүп калса сабай турган айтып чыгышкан. Ал арада Кыргызстанга орусиялык дарыгерлердин кезектеги тобу келди. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, бүгүн Манас аэропортуна Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин учагы келип конду. Бул учак менен Бишкекке Башкырстандын 50 медицина кызматкери жеткирилди. COVID-19га каршы күрөшүүдө алар 5 топко бөлүнүп иштешет. Медициналык делегациянын курамында хирург, кардиолог, терапевт, педиатр, травматолог, анестезиолог, реаниматолог, инфекционист, пульмонолог жана башка адистер бар. Буга чейин алардын баары коронавирусту дарылоого катышканы Кыргызстанда 3 ай иштер айтылды. Башкырстандык дарыгерлер Бишкек шаарынын Ош, Жалал абад жана Ысык көл облустарынын ооруканаларына бөлүштүрүлөт. Буга чейин Кыргызстанга Орусиядан 120 мед кызматкер келген. Жазында коронавируска каршы иш тажрыйбасы менен Польшадан жана Кытайдан келген дарыгерлер бөлүшүп кетишкен. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы милиция кызматкерлери үчүн 40 орундуу күндүзгү стационар ачылганын билдирди. Стационар күн сайын саат 9-дан кечки 7-ге чейин иштейт. Ал жерде ички иштер министрлигинин дарыгерлери ооруп калган милициялардын саламаттыгына көз салат. Бишкек милициясы шаардагы бардык стационарлардагы кызыл зонада күч кызматкерлери күзөттө турганын, убактылуу бейтапкана алардын өздөрүнүн саламаттыгына кам көрүү үчүн ачылганын маалымдады. Өлкө боюнча 6 милиция кызматкери коронавирус жуккандан кийин көз жумду. Ал эми дүйнө жүзү боюнча коронавирус илдети аныкталган адамдардын саны 15 миллионго жетти. Эпидемия башталгандан бери дүйнөдө 620 миң бейтап каза болду. Коронавирус көп катталган өлкөлөрдүн саппашында АКШ турат. Америкада илдетке чалдыккандардын саны 4 миллиондон ашып 145 миң киши каза болду. Экинчи орунда Бразилия, андан кийин Индия, Орусия мамлекеттери турат. Бир нече мамлекет коронавирустун вакцинасын адамга болгон алгачкы сыноосун ийгиликтүү ишке ашырганын жарыялады. Бирок адистердин божомолунда дары кийинки жылдан баштап гана көпчүлүккө жеткиликтүү болот.